Мен Асанбеков Адилет Алмамбетович, азыр жашым 22-де, Чүй областынан болом. Мени көпчүлүк Конор Макгрегорду туурап столбага чыккандан кийин тааныйт болуш керек. Жумушта иштеп отур эле обед учурунда дос балама жолугуп калып, сүйлөшүп отур эле столбага чыккан көргөз койбойсуң деген магачы. Мен тамаша иретинде Макгрегорду туурап чыгып койгом. Ал дос балам тартып алып турган. Тартып алып ал болсо дагы башка дос балдарга жиберип, ошентип атып Инстаграмга чыгып кетти. Элдин баарын тарып кетти. Биринчи күнү жумушка кирип келатсам эле өзүм эле билген эмесмин. Баары эле учурашат, кандай Конор, кандай Макгрегор деп элечи, мен түшүнгөн жокмун эмне болгонун. Эмнеге айтып атсыңар десем, эмне көргөн жоксуңбу, мынча просмотр болуп кетиптир го деп эле баары эле айтып, интернетте анан өзүм келип көрүп, ошондон кийин, ошол окуядан кийин баары эле жумуштан баары эле Конор, Макгрегор деп калышкан. Ал окуя мага мен үчүн сабак болгон. Анда коопсуздукту сактабай эле чыгып кеткем, эчтекени ойлонбой эле. Столбага чыккам. Чыкканда дагы подкос менен кыйшак турган столбага чыккам. Ал негизи техника безопасность боюнча ал жак менен чыккан болбойт. Предохранительный поястты тагынбай чыккам. Бүт досторумдун арасынан, досторум менен тааныштардын арасынан мени ойлогон апам эле экен. Баары эле молодец, жакпак, жакшы чыктың, анан шылдыңдап элечи баары, күлүп эле. Болсо жалгыз апам эле мени антип кылбай жүр, аяктан жыгылып кетсең эмне болот эле деп переживать эткен апам эле болду да. Ал окуядан кийин мени болсо пересдачага жиберген. Ошо ТБ техника безопасность боюнча пересдача болуп, компьютердик тесттен 20 суроосуна 19-уна туура жооп бергем. Сынактан өткөм да. Ошо анан выговор беришкен. Азыр мен дайыма коопсуздукту сактайм. Дайыма башымда каска жүрөт. Предохранительный поястты таанып жүрөм. Машинадан түшкөндө эле сразу эле каска кийем. Кээ бирде учурлар болгон. Тамактанууга барганда, түшкү тамактанууга барганда касканы баштан чечпей, предохранительный пояс менен отуруп тамак ичкен убакыттар болгон. Бала кезде ойдо деле жок болчу энергетик болом деген. 9 классты бүткөндөн кийин үйдөгүлөр ушундай энергетика жакка тапшыр деп 9 классты бүтүп политехнический колледж международный университетте Кыргызстанга киргем. Ал жакка киргенден кийин анан кызыга баштадым энергетика жагына. 2017-жылы жумушка ОАО Сириэлектро Западный РЭСке киргем. Азыр жумушум жагат, кайсыл жерге конокко барбасам деле баары жардам сурап турат. Муну кылып бере койчу, тигинди кошуп бере койчу депчи. Өзүм жумушум азыр өзүмө жагат. Коллектив жакшы, баары жаштар. Бүт эле электромонтёрлор, начальник болсом же главный инженер болсом деп эле мечтать этет окшойт. Менде деле ошондой пландар. Негизи өзүм дагы UFC кызыгам, көрөм. Конор Макгрегор согушкандары жагат. Любой согуштан шоу кылат, ошонусу менен жагат. Баары эле турайт анычы. Конор Макгрегор футболисттер, мен деле жөн эле прикол катары эле турап койгом аны.